Bismillahirrahmanirrahim. Jariya var eken, men kaynagama gelinçek izdeyim, içpeyt çekpeyt, birok ayılda jaşayt. Kalloçular bolsa bul nomerge çalsın deyt. 0772 19 06 23 0772 19 06 23 0772 19 06 23 İçpegen çekpegen ayılda yaşagan kaynagasına bir karındaşыбыз gelinçek tagarak özünü avısın izdeydi. Egerde ayal kişi öz ıktıyarı menen kaşın terip ber dese tergen adam күнөөлүү болуп эсептелет. Анткени каш терген күнөө демек күнөөгө жардам берген дагы күнөө болуп эсептелет. İçinizden okuğun деген kat бар eken, bir tuğanım bakışlarga baruunun gereği жоқ. Barganın gereği жоқ. Dua kılыңыз. Kudaydı bergen sınoo sizge. Aga kıjalat bolboңuz, özüңüz dayama karаңыз. Bakışlarga, göz açıklarga, urus ayaldarga, kempirlerge barganın gereği жоқ. Kudaydan kalbaңыз. Kudaydan bergen sınoo surmatlı bir tuğanım. Бул жакта айтат, чубагажы ушул арабчаны чечмелеп бере аласызбы дейт, тумара окшойт. Я халика жалалуху, я рaqi жалалуху, la ilaha illallahu архаму. Arapça ve savaş yazılgan katalları көп аябай. Kafa ya ayn sad bi hurmati iyyak na'budu ve iyyaka nesta'in. Fatiha'nın jarımdары var. Davut aleyhisselam'dın anan Süleyman aleyhisselam'dın duaları ya arhamar rahimin deyt. Oşol çala savatı var, molda жазып берген жақсы сөздөрдү. Кудайдан башка кудай жок. Арштын ээси, курсийдин ээси, Сулайман пайгамбар, Давут пайгамбардын ээси мени сактагын деген бир дуа тилеген, бирок абдан ката жазылган. Bizge dua kılыңызчы. Birinci tuyuk bayıma. Ne degen eken? Жақшы duаңызды бериңиз. Мага да эңил көтөрүп аман эсен төрө боюнда бар экен. Allahumma yassir ve la tuassir. Allahumma yassir ve la tuassir. Kuday Taalam жақшы перзенттүү болуңуз, tuyuk bayыңыз аман эсен жарыкка келип алсын. Сетевой маркет деген компания birinci kiriş үчүн 1500 сомго продуктусун алат экенбиз. Анан артыңан 2 киши жаздырып, анан аларга 4000 сом түшөт экен. Аларга түшкөн 8000 сом birinci кишиге түшөт. Ошондо бул иш адалбы? Иш бир иштебегенге болобу дейт. Кудай Таалам кыз насип кылсын, дуаңыз бар экен, тилегиңиз. Негизи сетевой маркетингтерди мен көп колдобойм, урматтуу бир тууганым, ызы-чузу көбүрөөк болот. Namaz okup jatkanda үйдө сүрөттөр болбош керекпи? Мисалы, кызымдын оюнчуктары кийим салган комодунда куурчактын сүрөттөрү чагылдырган. Ал оюнчуктардын сүрөттөрү боло берет. Шамда зикир айтылат, шамда зикир айтылат. Азан айтылган убакытта намаз окулабы же бүткөндө баштайбы? Окуй берес, эгер окуп аткан болсоңуз баштай берес, боло берет. Бирок азанды бүтүп дуасын кылып баштаган жакшыраак. Kız bala jolugушууга канча жолугушу керек? Телефондон, WhatsApp'tan сүйлөшсө боло береби? Тартибин айтып коесузбу? Bir жолу жолугушат эл көп жерде, анан башка телефондон сүйлөшпөйт. Ошол ата-энеси калганын бүтүрөт. Bir жолу жолугушса болот, көп жолуган болбойт. Туура эмес. Sadaqa bергенде bir nanга жете турганда акча бериш керек дейт бирөө. А мен алы жетишинче 510 сомда болсо керек дедим. Кимибиз туура, сеники туура.
Мен жолдошума кээде уюп намаз окусам, бутун алып кайра койгонсуп кыймылдайт, ушул туурабы? Намаз бузулбайт, сизге ошондой көрүнүп атса керек, талып кеткенде мындай салмагын салганын алмаштырып атса керек. Кээде ишрак намазга чейин бала 0 класс окуган үчүн аны даярдаш керек болуп калат. Кээде жаныбызда үйгө барып келишиме туура келет. Боло берет. Ишракка барып келе бересиң. Аввабин окугандар экинчи рекетке салам берип кайра баштаганда Фатиханы аузу менен башташ керекпи? Жок, бисмилла менен баштайсыз. Акырында зикир тартабыз, 33-тө тартпайсыз, ал парыздарга гана. Сабак болбой кайтып кеттик эле, сабак болбошуну кантип билсек болот дейт. Сыртта мечиттин эшигинде WhatsApp номер турат, ошого катталып алсаңар, ошондон силерге ага суроо жазганга болбойт, бирок ошол сабактар келип турат. Бүгүн сабак болот, урматтуу бир туугандар деп WhatsApp группадан келет. Анткени себептүү көптөр туура жолго түшүп, канча каталарыбызды туурлап жүрөбүз. Жараткан дубаңызды кабыл кылсын дейт. Ооба, сабак мен кээде сыртта болгондо болбой калат, ошондуктан биз дайыма жарыя беребиз. Мечиттин сыртындагы телефон номерга WhatsApp группага кошулгула, ана ошондон кабар келип турат. Сабак болот же болбойт деп. Деги эле сабактардын бардыгы келип турат. Кайнатам, кайним, балам карыз акчалар жөнүндө насаат сурайын дегем. Кабыл алып коюңузчу, аябай кыйналып жатам. Сиз мага экинчи атамдай элесиз. Насаат бере турган атам өтүп кеткен дейт. Кайнатам, кайним, балам карыз акчалар жөнүндө насаат сурайын дегем дейт. Насаат дем кандай насаат айтып бергенде мен мындай бир мейли келиңиз насаат айтып берейин, бирок жөн эле ыйлап анан мага мындай бир проблеманы айтып төккөндүн кажети жок, аны подружкаларга айтып берсеңиз жакшы болот да. Сизде бир толком суроо деле жок, турматтуу бир жөн осуят айтып берем, сабыр кылыңыз, төлөгөнгө аракет кылыш керек. Анан келип мага ыйлап анан тиги мен сизге кагаз берип көзүңүздү ачыңыз, мурдуңузду ачыңыз деп анан отургандай менин убактым азыраак чындыгында. Аны ошол намаз окуганда Кудайга айтып ыйлаңыз. Ал эми менден бир мындай бир конкрет түрдө кеңеш сурасаңыз бир жөн, урматтуу бир тууганым. Көбүнчүндө келет да арманын айтып отурат, анан арман уга турган болуп калам дагы, мен сабагым калып кетет кээде. Биз Казакстанда Pepsi Soda маркасынын бренд менеджери болуп иштейбиз. Кардарларга көптөгөн акцияларды уюштуруп, продукциябызды сатабыз. Кийинки жылдын пландарын азыртадан даярдап көрөбүз. Жакында жетекчибиз Ноорузга байланыштуу жарнак менен продукция иштеп чыгууну сунуштады. Биз Ноорус темасын колдобой эле коелу десек, ойлорубуз дал келбей талашып кетти. Казакстанда Ноорус элдин арасында кеңири таралган дешет. Керек болсо март айын Ноорус деп аташат. Ошондуктан кыргыз болуп Казакстанда Ноорузду харам деп каршы чыгуу кыйын. Себеби кээ бир имамдар дагы балким көпчүлүгү Ноорузду өткөрүүнү тыйышпайт. Суроо, биз Ноорузга арналган жарнак даярдоого катышсак күнөөкөр болобузбу дейт. Силер Ноорус айы деп ай катары март, апрель дегенде деп ниет кылгыла. Анан бирок чындыгында бул шариатта жок маселе, урматтуу бир тууганым. Анан эми карап көргүлө. Мен жакында эле ата-энемдин каршылыгына карабай жоолук салындым. Кече апам билип аябай тилдеди. Мен апа дебе, жоолугуңду чечпесең үйдөн кууп чыгам деген шарттарды коюп жатат. Мен уккусу да келген жок. Силердин көргөн күнүм ушул беле деп ыйлап жиберди. Апам өзү рак, илдетине чалдыккан. Нааразы кылып койдум да аяп жатам. Бирок жоолугумду чечем деген оюм да жок. Аларга кантип түшүндүрөм? Канткенде мени кабыл алышат. Өтө оор абалдамын. Телефон чалууларына коркконуман жооп бере албай жатам. Аллахтын өкүмүнө каршы чыгып жаткан үчүн күнөөкөр болуп жатышкан өзөгүм дөрттөп жатат. Мага кеңеш берүүңүз жана дуа кылышыңызды аябай суранамын дейт. Карындашым, жоолук чечпе. Аларга жакшы айткының. Айт аларга, апа, мен урматтайм сизди. Бул Кудайдын буйругу. Ошондуктан жоолугумду чече албайм деп ачык айтыш керек болот. Урушуп калат, хидаят берсин Кудай таалам деп. Сахабалардын биринин энеси мусулман болгондо күнгө туруп алган, тамак жебейм, күндө туруп күнгө күйүп өлөм. Элдер айтат, апасын өлтүргөн адам деп айтышат. Дегенде айткан, апа, 100 жаның болсо чыгып кайра кирип кайра чыга турган болсо дагы динден баш тартпайм деген. Дин биринчи орунда турат, урматтуу бир тууганым. Апаңа жакшы мамиле кыл, жоолук чечпе, кыжаалат болбо, бардык ордуна келет. Эгер чоң суммада акча таап алса, өзүң да муктаж болсоң, бир канчасын садакага берип иштесең болотпу дейт. Эсине кайтарып бериш керек. Анан эси чыкпай калса, иштетип анан дуа кыласыз ага. Бирок кийин чыгып калса төлөп беринге туура келет. Жарыя кылыш керек. Мен тыйын таап алдым. Ушул жерден кимики деп.
3 ay boldu kүйөөгө чыкканыma, kүйөөм экөөбүздүн ортобузда көп түшүнбөстөр болуп жатат. Мен ага кандай мамиле жасашым керек? Мени болсо менден кичи болушун керек дейт. Урматтуу бир тууганым, уногу Советский көчө менен Юбилейная деген Кулатова кесилишкен жерде Дилазык деген дүкөн бар. Ошол жерде мусулман аял затынын зарыл китеп деген бир гүлдөр бар, китеп бар, кызыл китеп бар. Мен редакторлордун биримин, авторлордун деп айтылат. Кошулгам ошого дагы. Ошол китепти алып окуңуз дагы, окутуңуз, үйгө барып бардык ордуна келет. Мусулман аял затына эң зарыл китеп деген китеп Дилазык басма үйүндө бар. Бардык аял зат ушуну сунуш кылат элем. Анан коңшуларга, апаларга белек берген, ушундан белек берсеңер баары жакшы болот. Макулбу? Ушундан китептен белек бергиле. Нафил намаздарынын убагында, нафил намаздын ордуна, мурдагы каза намаздарын ордун толуктап окуса, каза намаздын орду толуп жана нафил намазды окуган болуп эсептелеби? Ооба. Духа намазынын убагында духанын ордуна каза толтурса, пешин намазынын алгачкы сүннөтүнүн ордуна каза толтурса кандай болот? Бирок пешиндин ордуна пешиндин өзүн окуган жакшыраак деп айтат элем мен. Бидат деген бул эмне? Мен динге жаңылык киргиз деп түшүнчүмүн. Бирок үй талимдагы бидат жакшы бидат деп эсептелет экен го. Бидаттын да жакшы жаманы болобу? Үй талим жөнүндө дагы толугураак айтып берсеңизчи. Ооба, алымдарыбыз айткан, Азиретим бар кандай жакшы бидат деп айткан тарабын чогултуп окутуп атканды көрүп, демек бидаттын жакшы жаманы болот, урматтуу бир тууганым. Жакшы дегени динге каршы келбеген жакшылыктар. Ал эми жаманы динге каршы келген, урматтуу бир тууганым. Үй талим деген бул жакшы үйдө аялдар чогулуп, бири-бирине китеп окуп сабак отурушат, бул деген жакшы. Кур'ани Каримди окуганда маанисини түшүнбөсөң, окуганга болбойт дешет. Ушул туура ката. Маанисин түшүнбөсөңүз да окуй берсеңиз соопту ала бересиз. Кызыл Кыядан кече бир эжебиз телефон чалып, мен эжекемин, мектеп пенсияга чыктым, иштеп бүтүп, анан 5 жолу хатым кылдым, Куранды окушты үйрөндүм, бирок бирөө айтты, маанисин билбесең окугандан пайда жок деп айтты деди. Бул чала молдонун сөзү, андай эмес. Соопту ала бересиз. Коюлган атка жараша тагдыры өзгөрөт деген чынбы? Эгерде Аллахтын атынан кошуп койсо рызкысы кенен болот деген чынбы? Кененирээк айтып берсеңиз. Чын, урматтуу бир тууганым. Жакшы ат жарым ырыс, урматтуу бир тууганым. Жаман ат бул үмүтсүздүк. Ошондуктан жакшы ат коюш керек. Эгерде Кудайдын пендеси деген аттар коюлунса, мисалы Абдулла, Абдуррахман, Абдурразак деп, бул өтө жакшы маселе. Мен күйөөмдүн экинчи аялымын. Күйөөмдүн биринчи аялы мага талак берүүсүн кыйнап талап кылып жатат. Эч бир себепсиз. Ал эми мага талак кыла берсе боло береби күйөөм? Өзүнүн ажырашкысы келбей эле күйөөмдүн. Ортодо бизде бала жок дейт. Ошо колунан келсе үйлөнүш керек да, келбесе ал үйлөнбөш аялын карап отура бериш керек болчу. Эркектердин мойнунда милдет. Бардык эркектерге үйлөнгөнгө болбойт. Колунан келбеген, бага албаган, сабыр кыла албаган, адилеттүү боло албагандар, булар жөн эле жүрүш керек, урматтуу бир тууганым. Аялдан Россияга жөнөтүп канын берген жеп, бияттан катын алып алган эркектерди быштырып кое турган деңгээлде акмакчылык кылышат. Ошол өзү жооп бериш керек. Мен сизге аябай ыраазымын. Сизге Аллах ыраазы болсун. Менин турмушум аябай сиздин сөзүңүзгө муктаж болууда. Мага жардам бериңиз өтүнөм. Аллах үчүн аябай кыйналып кеттим. Мүмкүн бул сабактан кийин жолуксак болобу дейт. Кел, сен дагы баягы кош, сен дагы кел. Аллах Таала адамдарга акыйкат жеткирүүдөгү ишиңизге, өмүрүңүзгө береке берсин. Эки дүйнө афиетин насип этсин. Сабактан кийин азыраак убакыт бөлүп кабыл алыңыз өтүнөр элем. Бир маанилүү аманат менен боюнчолугу зарылчылыгы бар эле. Сиз дагы келиңиз. Бирок ушинтип эле барыңар, кезекке туруп алып эле анан элге айта турган суроону айтсаңар ыңгайсыз болот, урматтуу бир тууганым. Кагаз менен жазсаңар окуйм, сиз дагы пассур жооп аласыз, эл дагы пайдаланат, анан жекече отуруп алып шуурап маселе сурашканда кыйын. Мынакей, кара балтадан келин экөөбүз келдик эле, турмуш боюнча биз өзүбүз туура шарият жолуна чече албай жатабыз дейт. Сиз дагы киргиңиз, 4тө болуп кеттиңер эми. Кызым Фариданын 4 баласы менен күйөөсү Алмаз таштап кетти. Дуа кылып коюңуздар сурунан бит Жаркын эжекебиз. Жаркын эже дуа кылабыз иншалла. Кил самында харам колдонсо болбойт деп жатышат. Жок, самындарды колдоно бересиңер, анткени аларды ошол химиялык жанагыдай шелыштарды кошуп башка нерсе алган. Эгерде кил самынды арам десе, самындын бардыгы арам болуп калат. Бир гана жанагы оливканын самындан башка самындын бардыгы. Бирөө түш көрүптүр, жакшы түш көрүптүр, түшүңүз жакшы экен. 4 айлык боюмда бар. Анализ тапшырып УЗИден
Караса бала оорукчан болуп төрөлөт, көп жашабайт, баланы алып салыш керек деп жатышат дейт. Эгерде ошондой болуп төрөлгөн инвалид болуп өтө кыжалат боло турган болсо тезирээк алдырганга аракет кылыш керек, бирок ошентип доктурлардын баары айтса. Кече күнү бир кыз менен бир суроо боюнча талашып кеттик. Ал кыз Кадыр Маликов азыркы заманда тойго чейин кыз менен жигит тойго чейин 3 жолу көрүшү менен эле чектешип калбай, дагы жакшыраак бири-бирин билишсе болот деген дейт. Мен ал статьяны өзүм окубадым. Маккейджи ден. Азыркы учурларда ушуга окшогон нерселерди окуп алышыппы же туура эмес түшүнүп алышканданбы билбейм. Хижап салынган кыздар, намаз окуган балдар парктарда, көчөдө уялбастан жолугушуп кол кармашып жүргөндөр көбөйдү дейт. Албетте биз Кадыр Маликов сөзүн түшүнбөдүңөр деп айтабыз, антип айтпаш керек. Менин атенем жакшы кишилер, бирок намаз окушпайт, Кудайга ишенишет. Өзүм жолуктам 2 жылдан бери, альхамдулилла. Мен Бишкекте окуйм. Бир сиңдим Ошто, ал аябай кыска кийинип жүрсөң чыгышпайт да, кичине сиңдим мектепти бүтүп жолук салам десе каршы. Мага да каршы болушкан. Анан майрам тойлордо ичип турат атам. Аке бир дайып ыйлайм, эмнеге түшүнүшпөйт деп. Аллахтан аларга ыйман сурайм. Сиздер дагы дуа кылып коюшуңузду суранабыз. Иншалла дуа кылабыз, сиңдиңиз жолук салынсын. Анда урушуп кайра калып калышат. Багымдат намазынын казасын окуу жөнүндө айтып кетсеңиз, Курбун бешим намазына чейин багымдат намазынын казасын окусаң, 2 рекат парыз, 2 рекат сүннөтүн да окуйбуз дейт. Туура айтат. Бешим намазынан кийин окусаң 2 рекат парызын эле окуйсуң дейт. Ушул суроону тактай келсеңиз жакшы болор эле. Эң сонун. Эгерде багымдат бүгүн каза болсо, бүгүн пешимге чейин окусаңыз, сүннөтү менен кошуп каза кыласыз. Бүгүндөн калып кетсе, анда пешимден, анда парыз эле каза болот. Мен коммуникация факультетинде окуйм. Сурайын дегеним, мен аниматор болгум келет. Мультфильм жана кино тартуу шариатта кандай каралат? Кээ бир чектөөлөр бар, ошолорго караса, шарттарга караса, анда туура эле болот. Акбар уулу Сулайманга дуа кылып коюңуздар дейт. Дуа кылабыз аттардын бардыгына. Мухаммед Али деп балагат койсо болобу? Болот. Үйгө сүрөлөр жазылган илсе болобу? Болот. Илбеген жакшыраак, бирок болот. Эгер дарат алып бүтүш менен жел чыгып кетсе, кайрадан дарат алыш керек. Ооба, даратканага кирбейсиз, берки кол даратты ала бересиз. Ырдоо туурабы? Менин сиңдим музыкалык колледжде окуучу, быйыл менин дипломум арам болуп калат экен деп окуусун таштап койду. Мен түбөлүктүү жашоого барганда жооп берем деп таштап койду. Бирок азыр ырдап жүрөт дейт. Кызык, андан көрө ала бербептир да, кандай болду эми бул? Арам экен деп ичип жүргөндөй эле кеп да булчу. Кызык эле экен. Амин. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina azabannar. Amin. Bi rahmatika ya arhamar rahim.